Biz mынаны эч качан унутпайлы. Күн сайын Алла айтып атат. Не дейт? Икра китабак. Кафа би нафсика ал-йаум алейка хасиба. Китебиңди оку дейт. Ошо китепти күн сайын жаздырып атабыз, күн сайын китеп жазып атабыз. Жаздырып атабыз эки периштеге. Ошон үчүн ар күнү жакшы сөздөрдү жаздырайлы. Жакшы зикирлерди жаздырайлы. Алла үчүн сабырдуулукту жаздырайлы. Алла үчүн дуаларды жаздырайлы. Шүгүрчүлүгүбүздү жаздырайлы. Такыбалыгыбызды жаздырайлы. Күнөөдөн сактаганыбызды жаздырайлы. Я Алла, сен разычылыгың үчүн ушу күнөөдү таштадым. Сен разычылыгың үчүн ушу өч алымды таштадым. Сен разычылыгың үчүн ушу жек көрүүнү таштадым, я Алла. Ушуну жаздырайлы. Эртеге Алла субхана ва таала оку китебиңди дегенде өзүбүздүн бу дүйнөдөгү өмүр китебибизди, өмүрдөгү жаздырылган амал китебиңизди өзүңүз окуйсуз. Эки периште аркылуу жаздырып койгон, сактап койгон. Кафа би нафсика ал-йаум. Бүгүн бу жетиштүү болот сага дейт. Жетиштүү болду. Алейка хасиба. Өзүң эсептеп берген. Демек Алла субхана ва таала башка бирөөнү алып келип окутуп күбө кылдырган кажет жок экен да. Сен нафсиң ушул күбөгө жетиштүү дейт. Сен өзүң кылганың бар го? Ушу сага эсептегенге жетиштүү. Анткени чогуу жүргөн да. Ажыраган эмес да сенден. Ажыраган эмес, өлгөн да гана ажыраган да. Үйдө чогуу болгонсуң, жакшы иште, жаман иште чогуу болгонсуң, Кудай сактасын, арам иштерде чогуу болгон. Башка күбөнү алып келгендин кажети жок. Алла айтат, мына өзүң бар го, өзүң нафсиң бар го, ушу жетиштүү.